Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ош ТВ каналында Эл сурасын программасы. Биз түз эфирдебиз. Биз бул программада сиздерден келген суроолорго тиешелүү жетекчилерди чакырып жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Бүгүн биз калкты тейлөөнү санариптештирүү канчалык деңгээлде жакшырды, алдыга жылып баратат, дал ушул темасында сөз кылабыз. Биз темабызга байланыштуу тиешелүү жетекчилерди да чакырганбыз. Миркамил Малаев, Ош шаардык калкты каттоо жана паспорттоштуруу бөлүмүнүн баш кадиси. Саламатсызбы агай? Ошондой эле Калида Полотбекова, Ош шаардык жарандык абалдардын актыларын каттоо бөлүмүнүн адиси. Саламатсыздарбы? Биздин студияга кош келипсиздер. Негизи эле биз жогоруда темабызда айтып кетпедикпи? Калкты тейлөөнүн канчалык деңгээлде санариптештирүү алдыга жылып баратат депчи агай. Алгач эле сизден баштасак. Негизи быйылкы жылы санариптештирүү жылы деп жарыяланды. Сиздерде алдыга жылуу кандай болуп атат, өзгөрүүлөр боюнча? Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Биринчиден, санариптештирүү жылы деп жарыяланган жылдан баштап эле биздин шаардык паспорт столдун негизги аткарган кызматтарынын бири болуп, мына биздин өзүбүз шаардын ХБК микрорайонунда, Манас Ата микрорайонунда жаңы калкты тейлөө борборун ачып, биз шаардыктардын тейлөө боюнча бир топ ыңгайлуу шарттар түзүп бергенге аракет кылып жатабыз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз түз эфирдебиз. Бизге байланышка чыгып суроо узатсаңыздар болот. Ал үчүн 276-52 номурга чалыңыздар. Биз албетте тиешелүү жетекчилерден жооп алып беребиз. Экиге бөлүндүңүздөр. Бул албетте жакшы жашан экен. Негизи баягы аябайдагы кезек күтүү көбөйүп кетпеди беле? Азыр эми кандай, жакшырдыбы бир аз? Элдерге биздин документтештирүү боюнча жеңилдеп калды да? Эми айта кетсем, азыр мурда шаарда бир эле калкты тейлөө борбору болуп туруп, анан бул жерден биз эми шаардын гана жашоочуларын тейлебестен ушул областтын аймагынан да келген жарандарды паспорт боюнча тейлейбиз. Ошондуктан бизде аябай калкты тейлөө боюнча мындай айтканда кезек көбөйүп кетип, аябай элге бир топ оор шарттар түзүлүп калган болчу. Мына быйылкы жылдын 19-июлунда президент өзү келип катышып, бизге ушул Манас Ата микрорайонунда жаңы калкты тейлөө борборун ачты. Мунун ачкан себеби дагы ушул элдин кезек күтүүсүн азайтуу жолдоруна ыңгайлуу шарттар түзүп берүү болчу. Азыр эми ал жактан иштеп баштадык биз. Мындай сандарга өткөн болсок, мурда шаарда ушул бир эле калкты тейлөө борборунда бир күндө 500-600 адамга чейин паспорт алмаштыруу боюнча, мындан сырткары каттоого отуруу, чет элдик жарандарды каттоо, ушулар боюнча биз жалпы сан менен бир күндө 1000 адам тейлеп аткан болсок, азыркы күндө экиге бөлүнүп, биздин ушул Манас Ата микрорайонунда ачылган паспорт тейлөө, калкты тейлөө борборунда дагы азыр бир күндө биз именно паспорт алмаштыруу боюнча күнүнө 150-170 кабыл алып атабыз. Мындан сырткары 100-180, кээ бирде 100дөн адамдарды биз келген жери боюнча каттоого, ошондой эле чет элдик жарандарды каттоо боюнча. Андан сырткары ал жака дагы жаак бөлүмүнүн да бир кызматкери барып, алар дагы ошол эле туулгандыгы тууралуу куәликтер боюнча, аталыгын тактоо боюнча, ажырашуу, фамилия аты жөнүн өзгөрткөн боюнча бүт бардык кызматтарды көрсөтүп келе жатат. Жакшы, рахмат. Калида Араповна, сизге дагы ушундай эле суроо. Сиздерде кандай болуп атат? Санариптештирүү сиздерде дагы жүрдү быйылкы жылы? Анткени көпчүлүк эле тургундар бул нерсени байкабадык деп жатышат да. Саламатсыздар. Жогоруда Миркамил айтып кеткендей эле, бул бизге деле жеңилдик болуп атат. В смысле, адамдарыбыз кичине мурункудан азайышып, адамдарга да жеңилдик болуп атат. Себеби илгери адамдар арызды кол менен толтурушат эле. Азыр бизде электрондуу вариант болуп калды. Биз өзүбүз арыз жазып, өзүбүз чыгарып тейлеп атабыз элдерди. Андан тышкары дагы азыр жаңы туулган балдарга сүйүнчү акчасын мурун биринчи башталганда сүйүнчүнү банктан барып шутташтыртып, документтердин негизинде кылат элек. Азыр автоматический метриканы жазганда эле сразу сүйүнчүсүн кошо чыгарып берип атабыз. Адамдарыбыз мурунка караганда чындыгында азайып эле калгандай. Демек жеңилдиктер болуп атат. Болуп атат. Миркамил агай, сиздерде дагы баягы кезек күтүүнү электрондоштурдуңуздар окшойт, ошол боюнча айтсаңыз. Санариптештирүү боюнча айтып кете турган болсок, негизинен
ошол санариптикке өткөн метод менен иштеген бир топ жеңилдиктерди түзөт экен. Себеби адамдын аты жөнү бүт бар жогун цифраны тергенде эле так эч кандай тамгалары ката болбостон туура чыгат экен. Бул жагынан аябай жеңилдик болуп калды. Кандай адам келген болсо эле ошол өзүнүн пин номерин, жеке номерин тергенде эле ал кишинин каттоодо бар жок экени байкалат экен тез эле. Ошол менен катары эле мына госрегистрдан азыр имуществону дагы эметип койгон да, санариптти түштүрүп койгон. Аларды дагы адресин деле ошол тамгалар сандарды тергенде эле даректери точно чыгып калып атат. Ошон үчүн бизге бир топ эле жеңилдик болду. Мындан сырткары мурда болсо ар бир адам келип туруп эле документтерин өзү каалаган кызматкерге барып тапшырган болсо, азыр бүт бардыгы жолго салынып, электрондук кезек бар. Ошол келет биринчи эле киргенде электрондук каттоо номерлерин алып туруп, кимге, кайсы операторго, кимге жазылган болсо барып өзүнө керектүү маалыматтарын алат, керектүү документтерди тапшырып атат. Сиз жогоруда айтып кеттиңиз, жак бөлүмүнөн дагы бир адис отурат депчи. Көпчүлүк эле тургундар билбейт окшойт да, анткени ошол айталы документ алалы деп атса, ОМСтен чыгарышың керек, же 2 ОМСиң бар, же болбосо ОМСке алышың керек дегендер болсо, дароо эле сиздерде ошол жерде билбей эле сиздерге жөнөйт экен да, Калиде же? Буну эми кантип биз элге жеткиришибиз керек? Чындап эле бул калкты тейлөө борборунда ошо жак бөлүмүнөн да адистер отурат деп. Эми тамаша иретинде айтып кетсек, бизде анча-мынча барган тааныштарыбыз деле айтып атат, эмнеге киши мындай кезек жок болуп калды, же силерди бул жакта билбей жатабы деп айтышып атат. Бирок биз мындай өзүбүздүн анализдеп көрсөк, биз мурдагы иштегенден азыр жакшы иштеп атып турбуз. Себеби кезек күтпөй эле бат эле ошол адамды тейлеп эле жиберип коюп атат экенбиз да. Анан биз өзүбүз анализдеп көрсөк, көп адамды мурдага караганда тейлеп атып турбуз. Анан ошон үчүн ал жерде мына жаак бөлүмүнүн бир кызматкери дагы бизде дайыма ошол ачылган күндөн баштап иштеп атат. Өзүнө тиешелүү бүт жанагы жеке номерлерин көбүнчөсү жеке номерден чыгып калат, андай түшүнбөстүктөр. Ошол жерде эле такталып туруп, кайрадан эле бизге келип тапшырып атат. Азыр жаңы өзгөртүү киргизилди, мына 10 күн болуп калды. Эми мурда биз ошо берилген жеке номер менен эле базага киргизип, анан ал чыкпай калып аткан болгон болсо, эми азыр ошол базага киргизерден алдын ошол жеке номердин өзүн дагы бир сыйра текшерип алганга бизге мүмкүнчүлүк берди азыр. Азыр дагы бир топ жакшы болуп калды. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз эскертип кетели. Биз азыр түз эфирдебиз. Биз документ же болбосо паспорт ала албай, же көйлүк ала албай жаткан болсоңуз, көйгөйлөрүңүз болсо, албетте бизге байланышка чыксаңыз болот. 276-52 иштеп жатат. Бизге чыккан азыр телекөрүүчү бар экен, кабыл алсак. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Мынабы неме, алло. Мынабы Урадомдон бала төрөлгөндөн кийин никеси жок болсо, кандагы больницадан алып чыкса болот. Бир аз түшүнүксүз болуп калды сурооңуз. Неке көйлүгү жок болсо дейби, аталыкты аныктоо. Рахмат. Сиз түшүндүңүз окшойт, Калиде же? Нике көпчүлүгүндө азыр никеси жок да, үйлөнүп алышып, балалы болушат. Мындай учурда больницадан чыккандан кийин, роддомдон чыккандан кийин келинчегин ээрчитип, 2 паспорт менен ЗАГСка келишип, бизге келип арыз жазышса, аталыкты аныктап туруп, атасынын атына көйлүк жазып беребиз. Жакшы. Бизге дагы телекөрүүчү байланышка чыгыптыр. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло, саламатсызбы? Байланыш жок. Биз Калиде көйлүк туурасында дагы сөз кылалы, албетте. Республика боюнча расмий маалыматтар боюнча 1000ден ашуун баланын көйлүгү жок деп жатат да. Ал эми Ош шаарында кандай көйлүк, канча баланын көйлүгү жок? Негизи эми так маалымат болбосо да болжол менен айтсаңыз болот. Так маалымат азыр мен неме алып келбептирмин, бирок бизде мына соцзащитада ошол жактан жанагы документтери неме толук эместер, же болбосо жанагы жетишпеген үй бүлөлөр ошол жактан документтерди турлап келип атышат. Анан өзүбүзгө келишет, документтерди өз убагында алышпайт да бизде. Анан 5ке чыгып, 6га чыгып, мектепке барайын дегенде келип алышат. Ошондой алып алган көйлүктөр деп ойлойм да ошолорчу. Анан
ошолор келип өз убагында эмес, эми убагын өткөрүп келип алып атышат. Болуп атат андай учурларчы. Эмне көйлөк алып ошончолук көйгөйлүүбү? Көйгөйлүү деле эмес, булар эми эмнеге албай жүрөсүңөр десе, кээбиркилер түшүнүп айтышат. Кээбиркилери эми мындай бизге купол неме кылышып жооп беришет да, эми сага баары бир эмеспи дегендей кылгандай дагы болот да мындай случайлар дагы. Анан бирок билбейм кандай неме менен же убактысы болбой калышат. Анан көбүнчө мына бала сурагандай азыр закысы жок. Булар никеси болбосо экөө келиш керек. Анан бизде азыр көрүп атасыңар, көбүнчө эле же күйөөсү Россияда болуп калат, же энеси Россияда болуп калат. Ошондой неме боюнча, ушундай немеде учурда экөө чогуу келе албай, ала албай жүргөн мезгилдер да көп болот да бизде. Аталыкты аныктоо жасаганда, бул аталыкты аныктоо актовый записин жүргүзгөнүбүздө биз сөзсүз түрдө атасы, энеси чогуу келиш керек да бизге документтери менен. Ошондой учурларда ушундай болуп неме болуп калып атышат, өз убагында албай калып атышат да. Биз азыр көйлөк темасында да улантабыз. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Алло. Биз сизди угуп жатабыз. Паспорт алганыбызда базалык немеге компьютерге бизге сүрөтү тартып калган. Ошол боюнча шайлоолордон өткөнүбүздө көрсөтөт. Азыр жаңы паспорт алдык, дагы тартып башкадан чыгарабыз, же мурдагы сүрөтүбүз ошол бойдон кала береби? Биринчи суроо. Анан азыр мынау таксимотордун ордуна салынган үйлөрдө жашайбыз, Алай көчөсүндө. Биз Араваскийде паспорт столго барабызбы, же Манатында паспорт столуна барып алмаштырабызбы паспорттарыбызды? Болду, башка сурооңуз жокпу? Болду. Миркамил Кинсанбаевич, сизге байланыштуу суроо. Суроо түшүнүктүү эле болду, мен суроону түшүндүм. Биринчиден жанагы бул эже айтып кетти, мурда биометрика тапшырганда сүрөттөрүбүз калган болчу, ошол менен тапшырсак болобу деп атат. 2017 жылы май айында биз электрондук ID картага өткөнбүз. Ал болсо мурдагы шайлоо системасындагы биометрикалык маалыматтарды алганга эч кандай тиешеси жок. Эгерде тапшырып койгонсо анын эч кандай зыяны жок. Кайрадан паспорт алмаштырганы келгенде ошол мурдагы сүрөтү менен өзүнүн идентификациясы аныкталып такталып, ал зыян тийбейт. Эгерде тапшырбай эми биринчи жолу паспорт алганга келип аткан болсо, ошол жерден эле колдорунун издерин алып паспортко тапшырып кете берет. Анан экинчиден базада чыкпай калышы мүмкүн деп атат. Базада чыкпай калганы деле ошол 2017 жылы май 2016 жылы январда биз ушул санарып эмеген башталып өтө баштаганыбызда мурдагы кагаз түрүндө жазылып коюлуп калган даректердин баардыгын электрондук базага киргизгенбиз да. Ошондо кээ бирлериники ката кирип калгандар да болгон, кээ бирлери такыр кирбей калгандар болгон. Бизге келип туруп жарандар ушунча жылдан бери ушул даректе жашап жүргөн болсом, мен кантип силердин базаңарда болбой калдым деген түшүнбөксүздүктөр ушунун негизинде чыгып атат да. Аларды биз айтабыз, ушул үйүңүздүн тех паспортун алып келиңиз, өзүңүздүн паспортуңузду алып келиңиз. Анан биз сизди кайрадан өзүңүз жашаган жерге электрондук базага киргизип коебуз деп аларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Анан дагы бир суроону айтып кетти. Алай көчөсүндө жашайт экен. Мен Манас ата микрорайонундагы паспорт бөлүмүнө барамбы дейт. Азыр бизде бул жалпы эле Кыргызстан боюнча ушундай положение иштелип чыгылган, адам жүргөн жеринде паспорт бөлүмүнө кайрылып, ошол жерден паспортун алмаштырууга укуктуу. Кайсыл жерде болсун? Кайсыл жерде болсун. Нарындык жигит, нарындык жаран деле ушул Ош шаарында командировкада жүргөн учурда болсо эле, же жашап жүргөн учурда деле бизге келип туруп, мен паспортумду алмаштырып алайын дедим эле, мөөнөтү бүтүп калган себептүү деп туруп. Мисалы да. Келгенде биз базаны көрөбүз, эгер базада каттоосу турган болсо, сөз жок, аларга паспортту бере беребиз. Рахмат, бизге байланышка чыккандагы телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы? Биз сизди угуп жатабыз. Неме мынабу баягы алдыркы аял туура эмес айтып койду да бир жерин. Мынабу немеден анабы больницадан чыгарып аткан проблема болуп атат да. Мага жакка барганымда булар чыгарбай коюп атышат, жазып бербей атат, алиги жазып бере турган. Ана больницада чыгарбай атат роддомдон. Жазып бере турган. Ана больницада чыгарбай атат роддомдон. Рахмат, Маселе ошондо болуп атат. Туулган баланы больницадан чыгарбай атат окшойт. Мен түшүндүм. сизге туулгандыгы тууралуу справка жазып бериштиби роддомдон?
төрөт үйүнөн. Бизге туулгандыгы тууралуу справка жазып беришиңер. Ошону жазып бербей коюшту да мен немеге киргенмин, юристтерге кирип, прокуратурага кирип, немеге кирип алып туруп анан кийин абак звонок кылгандай анан жазып беришти. Сиз өзүңүздүн паспортуңуз бар беле? Ооба да менин паспортум бар болчу. Мындай учурда эмне көйгөй болсун? Ооба. Сизге тиешелүү го. Эгер паспорту бар жогу болгон болсо, эми ал ушул оорукана кызматкерлеринин ушул төрөт үйлөрүнөн кетиш керек аны. Төрөт үйүндө азыр күбөлүк болбосо деле чыгарып атат. Жок, бул туулгандыгы тууралуу справканы маалымат бербей атат деп атпайбы? Документи, паспорту жок болсо, төрөгөн аялдын паспорту жок болсо бербеши мүмкүн. Төрөгөн аялдын паспорту болуш керек да. Жанагы ал ошо именно ошол аял төрөдү дегенге ошол адамдын паспорту болуш керек. Төрөгөн аялдын атасынын эмес, энесинин паспорту болуш керек да. А булар роддомдо туулгандыгы тууралуу немени справканы паспорттун негизинде беришет да, документ. Төрөгөн аялдын ошол гана көйгөй экен да. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыңарбы? Саламатчылык. Мен 65 жаштагы Оштун тургуну, пенсионермин. Өткөн ушул четверг күнү документтеримди аябай жакшы кабыл алышып, паспортун жанакы чоң паспорт алганга документтеримди ошол жерде бүтүрүп тапшырдым. Рахмат силерге. Телегөрүүчүлөрдүн ыраазычылыгы экен. Рахмат сизге дагы деп. Көөлүк боюнча айтып кетели, сиздерде өткөн жылдан баштап ошол төрөт үйлөрүндө көөлүктү берүү башталган эле. Азыр кандай болуп жатат? Негизи алып атышабы элдер? Же болбосо жоюлуп кеттиби, кандай болуп атат? Анткени көп эле биз төрөт үйүнөн ала албай жатабыз деген да сөздөрдү угуп калабыз да. Бизде азыр 2 специалист бар. Бирөөсү эртең менен барат. Эртең менен городской роддомго, шаардык төрөт үйүнө барышат. Обедтен кийин мына облустук төрөт үйүнө барып жазып атышат кыздар. Жазышат. Роддомдун өзүнө барып жазып атышат. Сразу эле ошол жерден сүйүнчүнө да кетиришип, сүйүнчү акчасын да каттап берип атышат. Ошо роддомдон алып атышат. Болуп атат, дагы эле берип атабыз. Рахмат. Бизге дагы телегөрүүчүлөр байланышка чыккан. Урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсызбы. Саламатчылык. Сурооңузду бере бериңиз. Менде суроо жок, мен дагы ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле. Рахмат. Телегөрүүчүлөрдүн дагы ыраазычылыгы сиздердин. Паспорт сол жана ЗАГС органында иштеген эжеге ыраазычылык билдирип коеюн дедим эле. Эл сурасын программасы түз эфирде өз ишин улантат. Бизге байланышка чыккан телегөрүүчү бар. Дароо кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мен төмөндөгүдөй суроом бар. Суроом бере берейинби? Бере бериңиз. Мен мына үй сатып алганыма 15 жыл болду. Ошо мурдагы тургундарды учеттон чык десем чыкпай коюшту өз алдынча. Анан мен ошо паспортсолго барып 2 жыл мурдагы окуяда 2 жыл мурун бардым. 2,5 жыл мурун. Начальникке заявление жазып берсем, аларды биз мажбур чыгара албайбыз. Качан өзүн алып келесиз өздөрү. Анан өздөрүнүн калоосу менен чыгарасыз деди. Мен аларды 2 жыл таап күттүм. 2 жыл жетелеп апардым. Апарып ошол жерде отуруп учеттон чыгардым. Бирок учеттон чыгарганыма мисалы жарым жыл болуп калды. Бирок кайрадан учетко алар коюп калыптыр. Алардын укугун бузулбайт. Менин үйүмө ошо 15 жыл учетто турса дагы алардын укугу бузулган жок. Бирок азыркы мезгилде менин үйүмө алар учетко дагы турушту. Себеби алардын үйлөрү жок. Буну ким жооп берет буга? Эмне үчүн менин уруксатым жок эле учетко коет? Азыр настоящий время мен текшердим ошону барып ошол жерде. Турат, бажырайып үйүңүздө, сиздин үйүңүздө ошолор учетто турат дейт. Мен каяка кайрылышым керек? Менин укугумду ким коргойт? Ошол жерде отургандар өзүнчө самовольно коюп кое береби? Биз барсак, биз жарандар барсак, мүмкүн эмес, чыгара албайбыз. Өзүбүздүн үйүбүздөн, өзүбүз жашаган жерден мурда сатып кеткен, башка жака кетип калган адамды да чыгара албайбыз. Муну кандай кылып чечсе болот? Рахмат. Сурооңуз түшүнүктүү. Миркамбек Нисанбаевич, сизге байланыштуу суроо экен бул. Туура эле маселе экен, мындай маселелер болуп калат. Бул өзүнчө караш керек экен. Анан эгер ушул эженин сиз мага кайрылып ушул документтериңизди алып келсеңиз, жеринде карап көрүш керек экен да. Айтканда башкача, анан карап келгенде башкача чыгып калышы мүмкүн. Негизи
каттоодо турган жаранды ошол жашап аткан жеринен өзүнүн макулдугусуз биз каттоодон чыгарып койгонго акыбыз жок. Эгерде соттун чечими болсо гана биз чыгарып коебуз. Бирок бул чыгардым эле деп атпайбы? Кайра коюлуп калыптыр деп. Бул эми үйдүн ээси жок эле коюп койгонго дагы ошондой дагы учурлар катталып калабы эми? Мун жок, андай болушу мүмкүн эмес. Эгерде кайра коюлуп калган болсо, аны келсин документтер менен көрөлү. Чындап эле кайрадан коюлуп калган болсо, ар бир ким койгон, кайсы учурда койгон, саатына чейин азыр катталып калган болсо көрсөтүлүп турат. Ким койгон, кандай койгон, саатына чейин көрсөтүлөт. Урматтуу телекөрүүчү, сиз бизди эфирден кийин байланышка чыгыңыз. Биз албетте сиздин номериңизди алып, телекөрүүчүгө сизге беребиз. Азыр бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Мен мындай суроо бар эле. Мен паспортум мурдагы 2011 алдым эле, дагы 2021 бүтөт, бирок азыркы жаңы биопаспортто кыргыз, тажик, өзбек деген улутту жазылып атыр. Мен ошол паспортту алгым келбейт. Мен мурдагы ошол ID картты. Рахмат. Ошол кыргыз деген жазсын. Кандай ошол эле паспортто калсам болобу же? Рахмат, суроңуз түшүнүктүү. Эски паспортту ала аламбы дейт. Бул маселе мында болуп чечилген. Эски үлгүдөгү ID карта ал өзүнүн мөөнөтү бүткөн. Биз жаңы үлгүдөгү электрондук ID картага уже кирип ушул паспорт бере баштаганбыз. Мындан ары жарандын улуту, үй бүлөлүк абалы, билими, негизги маалыматтары ошол паспорттун ID картанын аркасындагы электрондук чипте болот. Ал сөзсүз киргизилет. Картанын өзүндө улуту жазылбаганы менен чиптин ичинде болот, Анан эгерде жанагы эски паспортты колдонуу мөөнөтү бүтө элек болсо, ал сиздин эркиңиз, ошол мөөнөтү бүткөнгө чейин колдонуп жүрө бериңиз. Демек 2020-жылга чейин колдонсо болот. Колдонсо болот. Бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Алло, саламатсызбы? Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Эме паспорт суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз. Тажикстан жараналарына бул жактан Кыргызстан жаранага указ чыккан. Неме боюнча гражданство тапшырайын десем, домовой сурап атат да, домовой табылбай атат, кандай кылса болот? Рахмат. Суроо түшүнүктүү болдубу? Гражданство домовой сурады деп атат дейм. Негизи эле ошол башка өлкөнүн жарандары биз Кыргызстан жараны болуш үчүн кандай документтер керек болот, айтып коюңуз, толугураак эле. Кыргызстандын жарандыгын алуу боюнча өзүнчө тизмелери бар. Закон о гражданстве 2007 жылы 21 майда чыккан биздин атайын закон бар. Бул да кыргыздын жарандыгын алуунун мүмкүнчүлүктөрү. Мисалы үчүн чет өлкөнүн жараны эгерде кыргыз жаранына баш кошкон болсо, же улуту кыргыз улутунда болсо, этникалык кыргыздар болгон болсо, буларга 5 жыл жашаган чектөө коюлбайт. Келген каттоого турган күндөн баштап эле жарандыкка тиешелүү документтерди тапшырса болот. Күтүп турат, буга эми президенттин указынын негизинде жарандыкка өттү дегенден кийин гана анан паспорт алат да. Ал эми башка улуттагы жарандар Кыргызстанга келип туруп жарандык алам дей турган болсо, буларга вид на жительство берилет, убактылуу же болбосо постоянный. 5 жыл жашаш керек, 5 жыл жашап бүткөндөн кийин анан жарандыкка тапшырса болот. Рахмат, бизге дагы байланышка чыккан телекөрүүчү бар. Урматтуу телекөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Жассыңарбы? Саламатсызбы? Саламатсыздар. Биз жашап аткан үйүбүз 40 жыл болду, бирок кайненем астында эле. Эмне сен документ ошонун астында да, кандай кылып немесем болот? Өзүңүзгө өткөргүңүз келип жатабы? Психбалам өткөзүп коеюн дедим эле. Өзүм да пенсионермин азыр. Рахмат. Бизге тиешелүү суроо берскен, эми билгенибизди айтып коебуз. Эгерде өзүңүзгө өткөрүп ала турган болсоңуз, анда тиешелүү документтериңизди топтоңуз дагы госрегистрге кайрылыңыз. Госрегистр сизге туура жол көрсөтүп, жардам берет. Жакшы, рахмат. Калида Араповна, негизи күбөлүк алуу канча сом, анан канча убакытта берилет?
жаңы туулган балдар. Жаңы туулган бала. Роддомдун төрөт үйүнүн справкасы менен келип, келген күнү эле атасы ошо арыздын негизинде жазган күнү берилет. Анан бизде рождение бул туулгандыгы тууралуу көйлөктүн биттери түрлөрү көп да эми. Жаңы туулган баланыкы болот, жоголгон факт. Ошо жаңы туулган баланыкын айтпайсызбы? Установление барынын төлөмдөр ар кыл да эми. 100 сом, 200 сом, 120 сом. Төлөмдү банкка төлөшөт, ошондой. Банкка төлөшөт, өзүбүздүн кассабыз бар. Өзүбүздүн ачылган азыр. Загстын ичинде. Ошо балага туулгандыгы тууралуу күбөлүк алыш үчүн кандай документ керек болот? Ата-энесинин паспорттары, 2 паспорт, атасынын энесинин паспорту и нике куәлүгү керек болот. Анан төрөт үйүнүн справкасы. Ата-энесинин паспорту сөзсүз болуш керек. Себеби биз азыр жана айтып атпайбызбы, жанагындай электрондуу вариант менен полностью бардык азыр паспортторду да сканерлеп атабыз, нике куәлүктөрүн дагы сканерлеп өткөрүп полностью базага киргизип атабыз да. Ошон үчүн оригинал документтер менен келип туруп, анан ошо арызды деле азыр өздөрү жазышпай атат. Биз өзүбүз арызды электрондуу немеден чыгарып, адамдарга жеңилдик неме кылып ошо келген күнү эле, арыз жазган күнү эле аракет кылабыз, эми баягы жетишибизче. А так берилген күнү сразу беребиз документтерди. Жакшы, рахмат. Миркамил Кимсанбаевич, сиздерде азыр 16 жашка чейинки балдарга паспорт берүү, чет өлкөгө чыгыш үчүн паспорт берүү болуп жатат. Негизи бул паспорт берүү канчалык деңгээлде зарылчылыгы бар эле? Зарылчылыгы азыр эми жарандар бүт бардыгы эле мындай айтканда тышкы миграция, ички миграция жүрүп турат. Ата-энелери Пайдалуу жагы кандай болот эми? Пайдалуу жагы эми ата-эне дайыма баласы менен чогуу болгусу келет. Анан баласын өзү каалаган мамлекетке, өзү жака алып кетишке келет. Анан кыргыз элинин жараны болгондон кийин балдарына дагы өздүгүн тактаган документ, паспорт болуш керек. Ошон үчүн паспорт алган туура эле деп ойлойм. Бул паспорт 3 жылга, Паспорт себеби жаш балдарга 3 жылдан ашык бергени туура эле, андан ашыкка берип койгон болсо жаш бала деген тез өзгөрүп кетет да. Аны окшоштуктар албай калышы мүмкүн. Ошон үчүн 3 жылга деп эле чектелип калган. Ал туура эле деп ойлойм. Рахмат. Бизде дагы аябай суроолор көп эле. Негизи убакыт бүтүп калганына байланыштуу сурообузду берип жетише албай калдык. Телекөрүүчүлөрдөн да аябай суроолор көп болгонуна байланыштуу. Келип бергениңиздерге ыраазычылык, ишиңиздерге ийгилик, ар дайым эле эл кызматында болуп жүрө бериңиздер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Эл сурасын программасы соңуна чыкты. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.